Amerikada 50 adamga жетip kaldı. Oşon üçün man az gruppada bolgonдар mı sentirdegiler. Urmaktуу биздин Караалжа элинин тургундары. Ошондой эле Чалма, Караалжа айылы тургундары. Сиздерге ошо өзгөчө кырдаалдар бөлүм жаранынан кызматкерлери ошо сунуш баракчаларды таркатып, эскертүүлөрдү айтып чыгабыз. Биринчиден сиздерге суранар ошо акыркы маалыматтарды угуп жатасыздар, телевидениеден көрүп атасыздар, суу болот дегенди. Угуп атасыздар. Зарыл ишиңиздер болбосо, ошол биз суранат элек, алыска жолго чыкпай, ошол алыска мал келди, карайм деп, кайтарам деп, алысыраак чыкпастан ушу үйдө олтурсаңыздар жакшы болмок. Себеби акыркы маалыматтарда көрүп жатасыздар, бул катуу сууктун айынан Америка казасындарда болуп жаткан боюнча биз сиздерге эскертебиз. Урматтуу атуулдар, зарыл ишиңиздер жокпу, чыкпаңыздар. 10 күн 15 күндүн ичинде суранабыз. Үйдөгү өрт коопсуздугунун эрежесин сактаңыздар. Мооруларды ичи сыртын тазалап, шубап, мештерди жакканда жакшылап, тагына темир идиштерди коюп, этият кылыңыздар. Сиздерден сураныч, электр стоону үзгүлтүксүз жага бербестен ушул мештерди өчүрүп, убагында олордун да немесин, эрежесин сактап жагыңыздарды суранабыз. Мындан сырткары ушул айылда баягы мал жайга алыска чыкпаңыздар. Кыштоолорго кетип калып атасыздар. Ушул нерсени сиздерден сураныч, жаныңыздарда жок дегенде бирден эмес, экиден, үчтөн болуп чыгууга аракет кылыш керек да. Бирөө кетип калып, жолдо тоңуп калып дегендей. Ошол дагы бир жолу сиздерден суранабыз. Ушул эрежени сактап, сиздерге ден соолук, аманчылык каалайбыз.